Лондон, BBC, саламатсыздарбы? Элер алчына спорт жаңылыктары менен тааныштырып Гүлнара Касманбетова. Деңизде калган Рохинджа мигранттарынын айласы кетти. Артка кетели десе, өз өлкөсүндө куугунтукка кабылат. Чет өлкө болсо, аларды кабыл албады. Бурунди. Ишке ашпай калган төңкөрүштүн лидерлери делген айрым адамдар камалды. Бирок төңкөрүштүн артында турган киши качып кетти. Дин браконьерлерди токтото алабы? Индонезияда диний алымдар жануарларды мыйзамсыз сатууга каршы жардам берүүдө. Бириккен Улуттар Уюму мигранттар кризисин тейлөө үчүн чара көрүлбөсө, Түштүк Чыгыш Азияда гуманитардык кризис болоорун эскертишти. Бангладеш менен Мьянмарда куугунтуктан качкан 8000 адам Индонезия, Малайзия жана Таиландтын жээгине жетпей, деңизде калганы айтылууда. Индонезияда чыгып бараткан кайыктан 700 адам куткарылган, бирок калгандарын артка жөнөтүштү. BBC артка кайтарылган кайыктардын бирин көрүп келди. Бузулган кемедеги ал күчтөн тайган адамдардын арызмуу. Андаман деңизинде мигранттар каршы калган кемелер бар экенин укканбыз, бирок аларды табуу өтө кыйын болду. Акыры бирөөсүн кезиктирдик. Алардын абалы өтө оор, жардам сурап жатышты. Таиландтын деңиз аймагында турганы менен бир жумага чукул убакыттан бери тамак ашсыз отурушат. Кемеде балдар менен аялдар көп. Ачык деңизде бул өңдүү кемелер аз эмес болушу мүмкүн. Палубада олтурган 15 жаштагы Мохаммед Сираж өз окуясын айтып берди. Экипаж мүчөлөрү 6 күн мурда кемени таштап кетишкен экен. Кеменин мотору да иштебей калган. Булар Мьянмадан чыккан Рохинджа мусулмандары. Өз өлкөсүндө куугунтукка туш болгон бул топту эч ким эч жерде кабыл алгысы келбей турат. Тай деңиз күчтөрү жоголгон кемелерди табууга жардамдашабыз деди. Бирок алар рохинджаларга калууга уруксат береби? Буга чейин алар мындай кемелерди деңизге сүрүп ташташкан. Мындай ыкманы башка коңшу өлкөлөрдө колдонушат. Андыктан бул кишилердин тагдыры белгисиз. BBC'нин телетобу колунда бар нерселерди кемедегилерге ыргытты. Бирок ачык деңизде узак убакыт өткөргөн бул адамдарга көбүрөөк көмөк, баш калка, медициналык жардам, эң башкасы жаңы үй керек. Бурунди өлкөсүндө төңкөрүш аракетин уюштурган делген айрым лидерлер камакка алынды. Бирок өзү багынып берем деген төңкөрүштүн лидери Годерхва Ниейомбарей качып кетти. Президент Нкурунзиза 3-чү мөөнөткө барарын жар салганда эл каршы чыгып төңкөрүш болгон. Эми анын каршылаштары элди кайра көчөгө чыгууга үндөп жатат. Башаламандык басылганса да, куулуп кала жаздаган президент Пьер Нкурунзиза өлкөсүнө кайтып келди. Ал эми ишке ашпай калган төңкөрүш аракетин жасагандар камакка алынды деп айтылууда. Биз 10 чакты полиция жана аскер адамдарын камакка алдык. Булардын арасында 3 офицер, мурунку коргоо министри да бар. Мындан 2 күн мурун генерал Готфройд Ньомбеа мамлекеттик төңкөрүш жасалганын жар салып, калк көчөгө майрамдап чыккан эле. Анткени эл өткөн айдан бери президент Пьер Нкурунзизанын 3-чү мөөнөткө барышына каршы нааразылык акциясына чыгып жаткан. Башкаланын көчөлөрүндө катуу кагылышуулар болгон. 20дан ашуун адам каза тапты. Президент болсо 3-чү президенттик мөөнөткө баруудан баш тарта элек. Африка биримдиги 2 айда өтүүчү шайлоону жылдыра тур деп кеңешкен эле. Муну да уккан жок. Бул тирешүүнүн таасири биринчи кезекте элге тийүүдө. Бириккен Улуттар Уюму билдиргендей, өткөн айда толкундоолор башталгандан бери 105 000 киши өлкөдөн чыгып кетти. Айрым атуулдук уюмдар жана оппозициячыл лидерлер элди кайрадан көчөлөргө чыгып, Нкурунзизанын 3-чү мөөнөткө барышына каршылыкты улантууга үндөштү. Сиз көрүп жаткан BBC эми күндүн башка кабарларынын тизмеги. Пакистан 3-чү күнү автобуска чабуул койгондордун артында кимдер турганын издеген полиция Карачиде атайын чара учурунда 145 адамды камакка алды. Алардын арасында диний жайда окуган 90 студент бар. Автобусту басып алган куралчан кишилер 45 шиит исмаилит мусулмандарын жакындан туруп атып өлтүргөн.
Кипр аралы экиге бөлүнгөнү 40 жылдан кийин аралдагы грек жана түрк тараптын лидерлери кайрадан сүйлөшүп баштады. Никос Анастасиадес түрк киприотторунун жаңышаланган лидери Мустафа Акинчи менен жолугуда. Буунун Кипрдеги өкүлү бул сүйлөшүүлөрдө Европадагы эң узакка созулган араздашууну бүттүрүүнүн мүмкүнчүлүгү деп баа берди. Америкалык окумуштуулар жылуу кандуу балыкты таап чыгышты. Деңиздин терең түбүндөгү опа же ай балык жүрөгү, мээси жана денесинин температурасын тегерегиндеги суунукунан 5-6 градус жылуураак кармайт экен. Мындан улам ай балыктын мээси курчураак жана булчуңдары кыймылдуураак болот экен. Жануарлардын мыйзамсыз соодасын токтотууга дин жардам бере алабы? Индонезияда айлана чөйрөнү коргоочулар жана айрым исламдык уюмдар ушул багытта иш алып барууда. Индонезиянын уламалар кеңеши жапайы жануарларды кармап, башка өлкөлөргө мыйзамсыз сатууга каршы фатва чыгарганы турат. Бирок аларга тоскоол кылчулар көп. Табияттагы зор жануарлардын бири суматралык пилди мүйүзүн алабыз деп ушинтип өлтүрүп кетишет. Бул мүйүздөр көмүскө базарда $50,000 сатылат. Ошондуктан браконьерлер эч нерсесине карабай алардын артынан түшкөн. From 2012 until currently 2012 жылдан бери 60 пилди өлтүрүп кетишкен. Булардын 80% мүйүз үчүн гана өлтүрүлгөн. Демек аймакта жок болгону калган мындай чоң жаныбарлар дале корголбой жатат. Булар токойчулар. Мыйзамсыз аңуулоо күчөгөн Явада жануарларды коргоо үчүн элди исламдык баалуулуктар менен шыктандырып, исламдык окуу жайдан студенттерди жалдашат. Элге маалымат жайылтуу зарыл дейт машыктыруучулар. Индонезиялыктар динге терең берилген. Демек тукум курут болгону калган жануарларды коргоодо динди да колдонуш керек. Ислам табиятты коргогон дейт. Мектепте да ушуну окутушат. 5 жашынан баштап балдарды табиятты коргоого үйрөтүшөт. Индонезиянын башкы муфтияты браконьерчиликти күнөө деп жарыялаган. Бирок айрымдар динге караганда акчанын азгырыгын артык көрөт. Токой полициясы колго түшүргөн соңку нерселерди көрсөтүүдө. Айлана чөйрөнү коргоочулар Индонезиянын сейрек хайванаттарын коргоо үчүн өкмөттү чара көрүүгө үндөшүүдө. Эми футбол жаңылыктары. Англиянын премьер лигасы эмки дем алышта аяктаганга чейин эле Челси титулга жетип алды. Бирок алдыда мөөрөй алчу далай оюн бар. Эртең лигада калуу укугу үчүн Сандерленд менен Лестердин чечүүчү таймашы болот. Жекшембидеги негизги матчта Манчестер Юнайтед менен Арсенал автоматтык түрдө Чемпиондор лигасына чыгыш үчүн 3-орун үчүн кармашат. Премьер лиганы улантсак, эртең Ливерпулдун легендасы Стивен Жеррард Анфилд таласында эң акыркы матчын ойнойт. Клубдагы 17 жылга созулган даңазалуу карьерасынан кийин ал эмки сезондо LA Galaxy'ге кетет. BBC менен атайын маегинде Жеррард бир өкүнүчү бар экенин айтты. Ал премьер лига титулун бир да жолу жеңбептир. Украинанын Днипро командасы Европа лигасынын финалында Севилла менен ойнойт. Днипро кечээки жарым финалда италиялык Наполини жалпы эсепте 2-1 менен жеңген. Ал арада Севилла жалпы эсепте Фиорентинаны 5-0 менен утту. Финал 27 майда Варшавада өтөт. Жеңүүчү эмки сезондо Чемпиондор лигасында ойнойт. Жаңылыктардын соңунда АКШда спорттун асын айдаган киши кантип аман калганын көрүңүз. Хелио Кастроневес Индиана штатында өтчү Индианаполис 500 жарышына карата машыгып жаткан. Бул жарыштын 3 жолку чемпиону бир маалда унаасын көзөмөлдөй албай калып, анысы дуалга барып бир тийип асманга ыргыган. Тилекке жараша Кастроневес унаадан аман эсен чыгып басып кетти. Спортсмен эмес, даана каскадер болуп турго. Эми интернетибизге чакырам. Дарегибиз BBC Kırgız.com. Сайтыбызда, радиобузда да уксаңыз болот.